Силер кандай ойлойсуңар билбедим го, мен азыркы парламентти, азыркы жогорку кеңешти жеке оюмда тарап кеттим да, мен макулмун да. Тарыхта болуп көрбөгөндө эң, бул дагы менин жеке оюмда эң мындай начар, эң кошоматчы, бүт баягы пактакорлор чогулуп алган парламент болду. Терилип ошондойлор калды деп эсептейм. Бирок эми арасында бар мындай депутат, жакшы депутаттар бар арасында сөзсүз түрдө. Бирок ошого карабастан кече баягы Иман Нуров фракциясындагы депутат, ал киши чоң эле киши, грамотный киши. Ал мындай өзүнүн жеке оюн билдирген киши. Мен жеке мындай тааныштыгым жок. Аны мактабайм, жактабайм дагы, бирок ошентсе дагы мындай депутат болгондон кийин жогорку кеңеште өзүнүн жеке оюн, элдин сөзүн, мындай үнүн жеткирип, ошол жерде трибунада айтып туруш керек да. Анан кече чегара боюнча ал баарын окуп чыктым деп парламентте өзүнүн оюн айтып атат. Бирок бийлик тараптан ага азырынча мындай комментарий бере элек, жооп бере элек да. Ал ошол жерде сүйлөсө, кесиптештери ошол жерде баягындай итти талагандай талап атат да. Бир депутаттын, бир кесиптештин сөзүн көтөрө албаган парламент, билбейм, же чын эле көтөрө алышпайт абы, же баягы кошоматчылыктын жеткен чеги ушул болуп атабы. Баарын текшерип келсең, билбейм, балким жерди баскан, кенди баскандар дал ушул кошоматчылар болсо керек. Өздөрүнүн немесин бекитем деп ушундай аракеттерге барып атабы, кошоматчылыкка деген дагы ойлор келет да, туугандар. Султанбек Айжигитов деген киши ошол жерде өзүнүн жеке оюн көтөрүп, өзүнүн оюн айтып, парламентте көтөрүп атат. Аны депутаттар жемелеп, бири арбактарга салдым десе, бири фракциядан салдым дейт. Эми таарынбаңыздар, кээ бир айым кишилер, айымдар баягы квотанын эсебинен оң голос менен деле барып алып депутат болуп алгандар бар да. Негизи эле ошол квота дегенге мен каршымын. Аял болобу, эркек болобу, ким болбосун, квотасыз жок, эл шайласа барган дурус болмок. Менимче мыйзамдуу болмок да. Шайлоодо андан көбүрөөк добуш алып, эл көбүрөөк колдогондор кээ бир учурларда мындай депутат болбой калып кетет дагы, анан квотанын эсеби менен ошондор чыгып кетет дагы. Бир күнгө жетпестен Иман Нуров фракциясы ошол депутаттын өзүнүн кесиптешин фракциядан чыгарып атат да. Бул ал бир террористтик уюмду колдогон жок, же бир коррупциялык ишти кылган жок. Ол жеке оюн айткан үчүн фракциядан чыгарып атат да. Бул демек, бул фракциядан чыгармактышын ошол партиянын, фракциянын негизи жоюп салыш керек го дейм да мен. Ошондой кошоматчы адамдардан түзүлгөн ушул жогорку кеңеш тарап кетсе мен колдойт элем. Колдойм дегендер кол чабып, лайктан басып коюңуздар. Эми жаңы шайлоого жаңы депутаттар менен барабыз да.